Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде галстук маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү программанын мейманы манасчы Баялиев Замирбек Жайлообекович болмокчу. Көрсөтүүбүзгө куш келипсиз. Кушак болсун. Кыргыз элинин улуттук сыйлыгы дагы, сыймыгы дагы болгон ушул манас ааламына кандайча баш багып, кандайча келип калдыңыз? Бул ааламдан атайын бир белги алдыңызбы? Бала кезимде кой кайтарып жүрүп, торпок кайтарып жүрүп айткан бир манас эсимде бар. Аны мен кимден үйрөнгөнүн да так билбейм. Кече күнү кечинде Кең таластын четинде Манас менен Коңгурбай чабышып жаткан кезинде Манас келип сайда эле Коңгурбайдан кан кетти, кан кеткенде ал кетти. Аркы терки турушту, айкырып найза сунушту деп күпүлдөтүп айтчумун. Ошол эсимде калыптыр. Кийин китептен карасам бул Саякбайдын дагы, Сагынбайдын да вариантында жок экен. Тестер кезимен баштап Манас эмнегедир мен жан дүйнөмдө жашады. 6-7 жашымда чоң адамдар түшүмө кирди. Кубалачы, кармайын деп мен үйүмө качып атып, анан ойгонуп кеткен учурум болчу. Ошолордун баардыгы ошентип жүрүп 15 жашымда түш көрдүм. Манас сабагын мектептен 6-7 классымда аябай толук окуп бүттүм. Мектептен чыгып өз алдынча үйдө отуруп да окудум. Ошолордун баардыгы катты таасир этти окшойт. Ошонун негизинде манасчылык жолго бир нече себептерден улам ушул жолго түшүп калдым. Ал эми бала күндө көргөн түшүмдү мен ыр менен дагы айтып калып жүрөм. Бала кезде ойноп келип уктагам, баатыр көрдүм тегеректеп курчаган, качтым үйгө кармаарында ойгондум, катүгүн ай кантип эми тынчалам, алар жүрөт те байыркы доорунда, а менде болсо айдан ачык бул заман, а бирок мен өзөгүмдү байкадым, бабаларга улуу рухка суусаган, улуу рухтар коштоп сүрөп артымдан, улуу жүктү көтөрүүдөн тартынгам, муун бошоп жүрөк түшүп те алгач, Манас менде дал ошентип айтылган, касиетим бирин билбес кээси бар, көкүрөктө улуу буктун ээси бар, көк жаңыртат бабалардын дүбүртү, көөнө сөздүн уңгусунан сезип ал, айкөл Манас айтса бүтпөс мурасым, карт тарыхым кан дүргүтүп турасың, ала тоону ыйык туткун кыргызым, айкөл шердин уюп жаткан уясын деп бир нече ырсабынан турат. Бирок бала күндө ошо менен ырга курап айтканда учурум бар. Ошол эле учурда мен айылда өстүм. Айылда турмуш кандай болсо ошонун баарын башыман кечирдим. Ордо ойнодум, улак тарттым, улак ойнодум, ит агыттым, куш салдым, мүнүшкөрлүк кылдым, ат таптап саяпкерлик кылдым. Чоң атамдын колунда таалимин алдым, тарбиясын алдым. Чоң энемдин мээримине бөлөнүп чоңойдум. Ата энемдин тарбиясын алдым. Айылдын аксакал, көксакалдардын курчоосунда элдин көзүндө чоңойдум. Элдин наркын билип, салтын билип, ошонун баардыгы Манас айтуума чоң бир өбөлгө болду, жардам берди. Ошонун баары бир чоң мектеп болду десем болот. Талас областынын Талас району Манас айылында төрөлдүм. 1980-жылы төрөлдүм. Апам Бакбүбө айыл өкмөттө бухгалтер болуп 20 жылдан ашык иштеп пенсияда. Атам болсо мамлекетте да иштеди, жеке чарбада дыйканчылык болуп да иштеди. 6 бир тууганмын, 6-оонун 5-чиси болом. Азыр үй бүлөлүүмүн, 4 баланын атасымын. 3 кыз, 1 уулдун. Деги эле ушул сиз баягы балалык күнүңүздө айтып атасыз, саяпкерлик кылдым, мүнүшкөрлүк кылдым деп. Тукумуңуздарда ушундай бир ата-бабаңызда барбы ушул өнөрдү аздектеген? Менин атам жолдошалы, чоң атамды ата дечимин. Чоң атам 90-дан кийин дүйнө салды. Бирок чоң атама мен ушул суроону сураганда биздин тукумда бар экен. Чоң атам өз сөзмөр, сөзгө чечен, санжырачы, мүнүшкөр, саяпкер, сөз баккан адам эле. Биздин тукумда болгондуктан мага ооду деп түшүнөм. Ушул Манас ааламына биротоло баш багып, ушуга башыңызды байлаганыңызга канча убакыт болду? Деги эле ушул өнөрдү аздектегенден берки бир манасчылардын бир арасындагы абалды сүрөттүп айтып берсеңиз, анткени ушул деги эле Манас ааламы сиз үчүн эмне? Мен үчүн Манас ааламы таяныч, жан дүйнөмдүн бир жарыгы, таянар тоомда, жөлөнөр тирегим дагы бул Манас дүйнөсү. Мен бала күндөн аралашкандыктан
мен спиртнойдон такыр ичип көргөн жокмун, тамеки чегип көргөн жокмун. Анткени мунун касиетин да, ыйыктыгын да, баалуулугун терең түшүнгөндүктөн, бала күндөн калыптангандыктан мен ушул нерселердин баардыгын ыплас нерселерге баш уруп көргөн жокмун. Андан тышкары мен манасчыларды окудум бала кезимде. Ошо манас дүйнөсү менен таанышып, мектептен окуп баштагандан баштап Сагынбай Саякбайдын вариантын мен 6-классымда эле толук окуп чыктым. Мен манасчы болом деп ал учурда ойлогон дагы эмесмин, бирок анын манас дүйнөсү мени тартып кетти өзүнүн кучагына. Ошол ааламда көп делөөрүп, кыялданып, талаага ат минип алып, ат откосуп чыкканда эл көрүнбөсө гүпүлдөп манас айтып, эл көрүнсө токтоп калып жүрдүм. Ошондой учурлардын баардыгы эл угуп билип, бирде болбосо бирде ата-энеме айтып келген учурлар болду. Кийин мектепти бүтүп атканда мен бул манас дүйнөсүндөгү нерсени өзүм түшүнбөгөндүктөн, эмне болуп атканын түшүнбөгөндүктөн, мен башка бир кесиптин ээси болоюн деген максатта койгондо, мен жоокер адамы болгум келчи. Ошол учурда кесибимди башкага пландаган учурда мен ооруп баштадым. Манасты унутам деп аракет кылдым, унута алган жокмун. Больницада текшерилем, бейтап больницада эч кандай бир оорунун белгилери болгон жок. Бирок мен арыктап жүрбөй калдым. Жүрөгүм унуткан жок, акылым менен унутканга аракет кылсам дагы. Ошол убакта түшүмө байымабай кирип манас айт деген учурлар болду. Манас атанын күмбөзүндө түлөө өткөрүп, элден бат алып, кайра 17 жашымда элге ачык чыгып, анан манас айтып калдым. Бул жолду дагы терең түшүнүүгө мага бул сабак болду. Ошол баскычтар, ошол башыман өткөн окуялардын баардыгын мен мындай сабак катары кабыл алдым. Бул тереңирээк түшүнгөн абалым болду. Ошондуктан мен азыр билем, 1000 жылдап манас айтылып келгендигинин маңызы эмнеде дегенде, мааниси эмнеде дегенде, мен ушул нерсени жон теримен сескен катары, башыман өткөргөн окуялар катары түшүнөм. Үркүн болсо дагы манас айтылган, жакшы заманга жетсе дагы манас айтылган, ачарчылык болсо дагы манас айтылган. Демек биз Швейцария болуп дагы өнүгүп, робот жумушап, технологиянын чегине жетип, баары роботтошкон заманга жетсек дагы манас жандуу айтылат деп ишенем. Себеп дегенде, бул жан дүйнө менен байланышкан улуу касиет, жан дүйнөнүн бир кайып дүйнөнүн бир аманаты. Ал аманатты тек гана унутуп салуу же болбосо айтпай коюу ал мүмкүн эмес. 1000 жылдап айтылып келаткандын сыры ушунда деп ойлойм. Жана манас айтканда мисалы атайын ааламдан белги менен алат, же болбосо ушул Саякбай Каралаевдин же Сагынбай аталарыбыздын ушул варианттарына көбүрөөк басым кылып атышпайбы? Сиз кайсы жакты кандай мындай айырмалап өзүңүзгө жакын аласыз? Мен биринчи Сагынбай Орозбаковдун вариантын окудум. А дегенде үйдө китеп жок эле. Мен менен кошуна болгон Узак деген бала бар эле. Ал директордун баласы болчу. Чоң ата дечүбүз. Эсенбек чоң атанын үйүндө 3 илдик китеп бар экен. Мен конфет берип баласына, улам бир китепти окуп бүтүп, экинчи китепти алдырып, ошо урдатып окучумун. Ошондо мен Сагынбайдыкын окудум а дегенде. Мага катты таасир этти. Андан кийин Саякбай Каралаевдикин толук окуп чыктым. Ошентип эки вариантты тең окуп чыккандыктан, аны окуп эле тим болбостон мен кара сөз менен ким жолукса, ак сакалына деле, көк сакалына деле айыл жергесинде талаага кезүү келип, уй кайтарып же кой кайтарып чыгып калган учурда деле, же суу каткка барсак деле, же чөп чабыкка барсак деле мен манасты дайыма айтып жүрдүм. Ошонун таасири экенин көрсө, мен ошо эки вариантты аябай таасирлендим. Кийин Жусуп Мамайдыкын окудум. Кийин башка толуктап академияда сакталган 80ге жакын варианттар менен тааныштым. Бирок мен ушул варианттын негизинде деп ойлойм, өзөктүү темалардын баардыгын айтам. Деги эле манасчылардын алакыбалы кандай, аларга карата көңүл кандай бурулуп атат? Кудайга шүгүр, мына быйыл гана 1 жыл болуп калды. Улуттук манас театры ачылып, мамлекеттен айлык коюлуп, маянасы берилип, камкордукка каралып,
үйлөр ишкерлер тарабынан берилип, акындар, манасчылар, дастанчылар бир мекемеге чогулуп, театрыбыз салынып атат азыркы учурда. Анан бул чоң жакшы жашаан, жакшылыктын белгиси. Мындай биз эми калыптанып калдык, өйдө ылдыйда жүрүп. Кийинки келе жаткан муундар үчүн мындай манасчылыгын, манас дүйнөсүн өркүндөткөнгө, тереңдеткенге бир шарт түзүлдү, өбөлгө болду десек болот. Учурунда камкордук болгону өтө маанилүү. Мына ошондой камкордук азыр бар. Кийинки муундар үчүн, биз үчүн, аксакалдар үчүн азыр жакшы болуп аткан учуру. Бул манастын учугу чексиз болуп атат да. Анан деги эле ушул манасты изилдөөдө абал кандай? Туура айтасыз, манасты изилдөө өтө терең, бул океан өзүнчө чексиз. Мунун ичине киргенде эми изилдей турган тармактар абдан көп. Элдин катмары манасты бир катмары үстүртөн билет, бир катмары такыр билбейт, бир катмары манасты билгиси келет. Билгендери манасты баатыр деп эле билет, элди жерди коргогон деп эле билет. Жок, манастын айкөлдүгүн, кемеңгерлигин, даанышмандыгын, анын көрөгөчтүгүн, ошол сапаттардын баарын билген болсок, манас баардык улуу сапаттарды боюна сиңирип алып жүргөндүгүн билген болсок, манастын дагы бир чоң бейнеси ачылат. Манастын манас экендиги ачылат. Манасты азыр эмес, ошол доордо деле тең ата болуп, жанында жүргөн чоролор деле терең тааный албай, ак балтанын эр чубак кээде кең колго талас тең бекен, манас чубактан манас эр бекен деп күпүлдөгөн учурлары болот. Чоң казаттагы окуяга келгенде, кылкылдаган жоого каптап келгенде чубак шашып калганда, ошондо манас: "Эй чубак, анын эмнесин анчаны таңдадың? Жоо келсе нетерибиз, уруша чыгып кетербиз" деген сөзүнө аты да манас турбайбы, заты да манас турбайбы, өзү да манас турбайбы, сөзү да манас турбайбы? Манас турса жанымда, бежинден кылкылдаган Кытайдан качсам мени Кудай урбайбы деп чубак манастын бир бейнеси ачылгандыгын ошол жерден көрөт. Манастын манас экенин ошол жерден ынанат. Манасты Алмамбет Кытайда жүргөндө канкор, анткор, кара сууга кан куйган, Акмарал айда уйгулган, ааламды буйгулган манас деп тааныса, жанына келгенде манасты башкача болгон угушум, айкөлдүгүн көргөндө айран калып турушум, арыстан экен мүнөзү, акыйкат экен сүйлөшү, дагы барбы мүнөзү деп манастыгына таң калган учур болгон. Ошол өңүттөн алып караганда, биз манасты терең изилдесек, терең таанысак, терең билсек, манастын бейнеси ушунчалык ачыла берет, биздин жан дүйнөбүзгө жарык чача берет. Ошондуктан изилдөө келечектин иши, манасты түшүнүү келечектин иши. Бир жерге барып өзүнчө айткан жакшы көрөсүзбү, же бир элдин карааны көрсө ошо эргип айтасызбы? Деги эле эргүү кайсы учурда келет? Манас айтуу учурундагы эргиген учурларым Супара этно комплексинде, Супара Чуңкурчак жайлоосунда атайын манасчынын ак өргөөсү бар. Ошол ак өргөөдө отуруп 60тан ашык өлкөдөн келген адамдарга же кыргыз жарандарына манас айтып бергенде, боз үйдүн ичинде мындай бир улуттук боз үйдүн ичинде отуруп манас айтканда, ошондо көбүрөөк эргидим десем болот. Анткени жакындан уккан манас, жакындан айтып берген манас мындай таасирдүү. Ошол убакта адамдын таасирлерин ыйлагандарын да көрдүм. Өзүм айтып атып ыйлаган учурларым да болду. Демек, чоң сахнада эмес, алыс, ат чабым жерде алыс олтуруп алып, микрофон менен даңкылдатып, концерттик программада айткан учур эмес, жөн гана табигый өзүнүн жашоодогу көк жайыкта же боз үйдүн ичинде отуруп алып, сааттап айтканда ошол эргий турган учурду ошол деп билем. Өзүңүз айтмакчы, ушу боз үйдө отурабыз, ошол улуу эпостон бир үзүндү айтып өңүрүп койсоңуз да. Азиз кандын Алмамбет көңүлүн эчен бөлүнүп, ошондо кабыргагана сөгүлүп, айланайын эр сыргак, мен көргөндү көрдүңбү, ушу мен билгенди билдиңби? Алдындагы сарала тартып озун жийдеме, каны кемирген долбас, дүңкүлдөтөң урдеме, айланайын эр сыргак,
кайнап жаткан Кытайдан кокус өлүп мен калсам, талага сөгүн таштабай, белимен кармап бүктөп кет, саралаткан жүктөп кет, атаңдын көрүгү дүйнө, адырдын белин ашып кет, ала тобет деп качып кет, эңкейип кетсем эгим жок, эч болбоду дегенде, эжемен туулган женим жок, ичим күйүп борум чок, бир Кудайдын буйругун көтөрбөскө чарам жок, аркада калган балам жок, айкырып кирип топуссам, ажалым жетип окутсам, ата келип аркамда, боздоп калар балам жок, а дүйнө кеткен арбагым, ошондо козгоп гана калар балам жок. Чоң казаттын жолундан ар нерсе түштүң оюма, алган жарым Аруке 3 айлык гана бала боюнда. Эркек кызын ким билет, жараткан гана өзүң бир билет. Атыма каткан жүгөн бар, алганымдын боюнда, 3 ай калган күнмөн бар, эркек туусаң Аруке, тойна 90 соёгөр, атын Эргүл чорго коёгөр, аман болсоң ал балам, өзүмдөн өйдөң ер болот, телнеге тең болот, күйүп турган чок болот, ааламда мындай жок болот, алышкан жоосу токтолот, кыз төрөсөң Аруке, билимди жандан жийип кой, илабат жерге кыйып кой, аркаратып жеп кеткин, аркыраган Алмамбет, дүйнөдөн туяксыз өттү деп кеткин, айланайын сыргакчан, кылсыз байлап кылычын, кылымдын жүзүн кыдырып, кыргыздан таптым ырысын, көрдүңүзбү сыргакчан, бир Кудайдын кылышын, саган айтар сунушум, көгөл айжүйүн байлай бер, көп жылкыңдың айдай бер, жылкыңды айдап жүрүп ал, жетүү күндө күтүп ал, жетүү күндө мен калсам, жерин атып жеп кеткин, жетип бирге кол берген, Алмамбет өлдү деп кеткин, айланайын сыргакчан, көңүлүм бөлүнөт, ушуп турган бежинден кайра кайтпайм көрүнөт, анткенинин себеби энекем шорду туулган жер, киндигимге сийип ууган жер, кир көйнөгүм жууган жер, айланайын сыргакчан, балалыктын күнүнө басып кетти дебегин, баатыр элең Алмамбет, туулган жерин көргөндө жашып кетти дебегин, айтып берем себебин, энемдин таппай элесин, эңире издеп келемин, каранын таппай энемдин, кайсалактап келемин, бежиндин кылган жорулгу, бейлесем көңүл орулду, Кытайдын кылган жорулгу, кыйналып жүрөк оруду, айлыма кирип келгенден ай тийгендей көрүнчү, ошол алтындай гана энем поруму, айланайын эр сыргак, Кудайдын салган иш экен, кара жер гана болгонаң орунуң. Рахмат. Дегеле ушул жаш манасчыларды колдоо кандай болуп атат, уучубуз кандай? Жаш манасчылар демекчи, жаш манасчыларды 30 жылдан бери каалаган ата эне баласынын манас айтып аткан учурунда бизге алып келди. Манасчылык өнөрдү табиятынан Кудай Таалам берген болсо, ал өмүр бою манасын аркалап манас айтып калат. Туаса манасчы болсо, ал орду ушул биздин театрдан штатка кирип, айлык алып, манасын кайсы региондо болбосо дагы ошол жерде өркүндөтүп айтууга мүмкүнчүлүк бар. Улуу өнөрдү аздектегендер дагы ушул баягы ушул улуу касиетти жоготпой кармап жүрүшү керек. Албетте, бул оңой эмес. Бүгүнкү базар экономикасы жүрүп турган заманда улуу өнөрдү, касиетти, бул баалуулукту кармоо, чок кармап турууга барабар. Анткени алаксыткан, алакты кылган, азгырган учурлар жашоодо көп. Бирок ошонун ичинен өзүн таза сактап, ата бабанын наркы менен, салты менен баалуулуктарын жүрөгүндө, көкүрөгүндө, өзөгүндө түз таза сактоо бул оңой олтоң иш эмес. Биздин көрсөтүүбүз соңуна чыгып баратат. Сизге эркин микрофон. Жалпы кыргыз элибиздин асманы ачык болсун, түндүгү түшпөсүн, рызкысы бүтпөсүн, керегеси кең болсун, уугу узарсын, коломтон чогочпой, чамгарагы бүтүн болсун, ташка таруу бүткөнчө тарчылык болбосун, музга буудай бүткөнчө моңзарыл болбосун, бүтүндөй адамзатты Кудай өзү колдосун, тынчтык орносун. Бизге ушул убактыңызды бөлүп маек кылганыңызга чоң рахмат. Улуу өнөрдү аздектеп бар болуңуз. Чоң рахмат сиздерге, ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү көрсөтүүнүн мейманы манасчы Баялиев Замирбек Жайлобекович болду. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү, сак саламатта калыңыздар.